Эриңизди кыйшык кычык сөздөр менен мээсин какпаңыз. Эркек кишиге жакпайт. Кийин ошол сиз айтып жаткан сөздү чындап далилдеп коюшу мүмкүн да эркек киши. Сизге үчүшкөндүктөн далилдеп коет. Жөнөкөй эле мисалдардын бири, бир акебиз КамАЗда жүк ташыйт экен эки жака. Анан фура эми жолдо машинада жүрөт, аркасында жүгү, тамагы дагы ичиде фурада. Анан кыйын кыйшык жүргөн аялдар дагы жолдо өтө көп билесиздер, ала кептегени болот, башкасы болот. Мен ошол адал никемдеги аялымды өзүм сактагандай сактадым и мен жолдо ар дайым таза жүрдүм. Кудай көрүп турат деп. Ар дайым таза жүрдүм. Бир аялды алган жокмун машинага, салган жокмун машинага, бир арам маселе болгон жок дейт да. Ар дайым өзүмдүн жүгүмдү ташыйм, ишимди кылам, бизнесимди кылам, жүктөрдү, товарларды ташыйм, бир жаман нерсеге аралашкан жокмун. Бирок аялым келген сайын аялым ар дайым кыйшык сөздөрдү айтып, сен паланча менен жүрөсүң, жүгүңө кошуп бир кызды салып аласың, сенин экинчи аялың бар, экинчи аялга үйлөнүп алгансың, экинчи аялың менен жүк ташып келесиң деп ушинтип айта берет дейт да. Кийин аялыма өчөшүп, аялым жалганчы болуп калбасын деп, эртең Кудайда Алла жооп берип калбасын деп, экинчи аялга чындап үйлөнүп алдым дейт да. Аялым жалганчы болуп калбасын деп. Анан кээ бирлер бүгүн Дамира дейт, Нагиза дейт, о дейт, бу дейт, ар кандай шылтоолорду таап күйөөсүнү басмырлаганга аракет кылат. Кудайым өзү сактасын. Урматтуу эже карындашым, балким өзүңүз таза эмессиз. Менден күнөө издебесин деп биринчи корккон биринчи муш көтөрөт дейт. Ошол сыяктуу биринчи камчыны сиз басканга аракет кылып атасыз, менден косяк издебесин деп. Айтайын дегеним ушундай ойлор дагы келет. Бул эркектердин көз карашы да, ошону айтып берип атам сизге. Сиздин сөзүңүздү далилдеп калбасын. Анан өзүңүздүн айыбыңызды жабам деп арам маселени козгой эле коюңуз. Тынчтыкка жетпей, жан дүйнө сырткы ой мээңизди тазалагыңыз. Анан болбогон нерселерди ойлоп таап алып, бир досу тамашалашып жазып койсо, ошонун аркасынан ажырашып кеткен билсем, Босу эркек киши жазган аякта. Ошондой бир нерсени тактабай туруп, дароо ажырашам башка дегенди коюш керек да.